Жакында шайлоо болот экен. Шайлаганга ким барат? Быйыл мен шайлоого биринчи жолу барам. А мен болсом былтыр биринчи жолу шайлагам. Баса, силер шайлоочулардын тизмесинен өзүңөрдү текшерип алышыңар керек. Кантип? Борбордук шайлоо комиссиясы колл-центр ачты деп уктум эле. Бардыгын ошол жактан тактап алса болот. Алго жакшы, чалып маалыматты тактасак болот экен. Бирок участкалык шайлоо комиссиясына кирүүдөн кыйынчылык болбойт бекен? Көпчүлүк учурда ага кирүү кыйын го. Бул жылы бардык шайлоо участкаларында чакыруу кнопкасы орнотулат деп окудум эле. Барып, кнопканы бассаң, сага сөзсүз жардам беришет экен. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдар үчүн шайлоого катышууну уюштуруу максатында Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясы өлкөнүн бардык шайлоо участоктарында добуш берүү күнү чакыруунун атайын кнопкасын орнотот. Добуш берүү үчүн жайлар имараттардын биринчи кабаттарында жайгашат жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген шайлоочулардын талаптарына жооп берет. Добуш берүү үчүн кабиналар оптикалык коррекция каражаттары, кошумча жарык жана брайлдын трафарети менен жабдылат. Ошондой эле ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдар тизмеге кирген шайлоо участоктарында керектүү картасы болот. Ал шайлоочуларга жана шайлоо участоктарында өзгөчө шарттарды түзүүгө муктаждарга добуш берүүгө катышууга конкреттүү жардам көрсөтөт. Маалыматтык жана үгүт материалдары ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн жеткиликтүүлүгүн эске алуу менен даярдалышы керек. Биз добуш беришибиз керек. Биз өлкөнүн келечеги үчүн жоопкерчиликтебиз. Мен сөзсүз барам. Шайлоо укугумду ишке ашырышым керек. Бул бүгүнкү күнү жеткиликтүү нерсе. Шайлоо укугумду ишке ашыруу жеткиликтүү нерсе.